Шоу-бизнесте жаңы түгөлөр. Дайыр Исмадияров менен Гүлназ Чыныбек кызы кыз жигитпи? Дайыр Исмадияров менен Гүлназ Чыныбек кызы. Алма сунсам колуңа дегендерди дуэт аткарып чыккандан кийин көп жерге чогуу баргандарын көрүп калчубуз. Акыркы кезде социалдык тармактарда дос таныштары ырчыларды белгилеп, бактылуу болгула деп бата берүүгө өтүштү. Мындан улам бир ирет Дайыр өзүмдүн чөйрөмдөн жүрөгүмдүн ээсин таптым деп тамашалай айтканы эске түштү. Демек бекеринен айтылбаган сөз көрүнөт. Гүлназ менен мамилеси тууралуу ырчы Суперчекит KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Гүлназ менен дуэт аткарганыбызга байланыштуу тойлорго чогуу чакырып калышат. Ошондон улам элде кыз жигит деген ой жаралган окшойт. Экөөбүз ага карындаш катары мамилебиз жакшы, дейт Дайыр. Бул кезге чейин башка жылдыздарда мамилесин коомчулуктан жашырып, ага карындаш катары жакшы сүйлөшөбүз деп көп айтышчу. Аягында ага карындаштын мамилеси тойго жетчү эле. Дайыр менен Гүлназдын мамилеси кандай болот байкай туралы. Маалымат багы Суперчекит KG. Самара Каримова Кремльде концерт койгондон кийин депутат болууга кириштиби? Ырчы Самара Каримова Кремльде концерт бергенден кийин өзгөрүлүп, кыргыз ырчыларынын теңине албай калганын байкадыңарбы? Анан калса, каратамандардын тойлоруна барбай, үлкөндөрдүн гана оюн зогуна, мааракелерине чоң ставка менен сүйлөшүп калыптыр. Ушинтип да бой көтөрөбү? Кандай болгон күндө дагы карапайым элди жерибеш керек. Ал эми кыргыз ырчыларынын ичинен рейтинги өзүп баратса, кеп жок. Атаңдаштык аркылуу чыгармачылык чыңалат эмеспи? Инстаграм жылдызы Самара Каримованын колдоочулары чыны менен көбөйгөнү. Бул жагынан дайыма өзүн өстүрүүдө иштегени. Ошого жараша амбициясы да бар экени жашыруун эмес. Буга чейин мамлекеттик кызматтарга умтулуп келген. Маселен, Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга бир күн директор болгонго үлгүрүп, көп узабай коомчулуктун каршылыгынан улам жумуштан алынганы эсибизде. Мындан башка да мекемелердин жетекчилигине ачыкта, көмүскөдө аракет кылганы айтылып жүрөт. Ал эми биздин маалыматтар боюнча Самара Каримова 2020-жылкы парламенттик шайлоого аттанууга даярданып атканы, таасирдүү партиялардын бирине кирүүгө кызыктар экенин каңкууланды. Популярдуулугу күчүндө турганда, көөсү Асан Мансуровдун капчыгы калың болуп атса, өзү ажайып чырайлуу экен, шаңшыпырдаса, сол колдаса, Айтур көп жагынан депутат болууга төп келишип баратса, эл колдоп берсе, ким токтотмок эле. Бирок элекүүлүү болуу үчүн эр алды саясатты терең түшүнүү зарыл. Мыйзам жазуу, элдин көйгөйлөрү менен иштөө үчүн билим керек. Бул сахнага чыгып алып, ак көйнөгүн желпип ырдап кое эмес да. Маалымат багы Аргумент Чекит KG.